Саламатсыздарбы, элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде программасы. Белгилей кетсек, бул берүү келген каармандын сүрөттөрү аркылуу анан ушул күнгө чейин басып өткөн изи же болбосо бүгүнкү жашоосуна саякаттамакчыбыз. Биздин бүгүнкү конок менен тааныштырып өтсөк, интернетте көптөгөн көрөрмандар таап алган интернет жылдыз, ошондой эле Кыргызстандын деми же болбосо өзүнүн планетанын деми деп атап келген ишкер айым Гүлзат Мамытбек. Саламатсызбы? Бүгүн кичине башкача образда. Өзгөчө образ менен келиптирсиз. Молодежный. Кош келипсиз биздин студиябызга. Рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Иштерим сонун. Ойдо Кудай. Жакшы. Алгач эле ушул сиздин балалык кезиңиздеги сүрөткө назарыбызды бурсак, телефонуңузда болсо керек. Азыр бул жактан балалык кезиңизде сүрөтүңүз жок экен, тилекке каршы. Жок, телефонда бар ооба. Ушу телефонуңуздагы көрсөтүп берсеңиз да. Эми бул жерде сүрөттө мен кичинекей кезимдеги сүрөт. Канча жашта? Бул жакта 1 жашар го, 1 жашар. Жаңы басып келаткан. Жанымда бир тууганым Талантбек, бер жагымда Талайт айкем. Ошондо кайсы жылы тартылган болот бул сүрөт? Мен 82 болсо 83 жылкы сүрөт да бул. Мен кичинекей момпой сине бул. Кайсы жерден тартылган? Билесизби? 1-май колхозунан мен ошол жерде төрөлгөм. Алабуга району, Жалал Абад облусу, Кыргызстан өлкөсү. Азыр менин колумда турган сүрөт бул болсо сиздин окуучулук кезиңизде сүрөт окшойт, Ооба. Ушул сүрөт жөнүндө айта кетсеңиз да, бул кайсы мезгилде тартылган? Ким тартты эле бул сүрөттү? Бул сүрөт 11-классында сүрөт. Мен бүтүп аткан кезиңиз. Бүтүп аткан кезим. Мен президентмин бул жерде, мектептин президентимин. Анан сүрөтчү ай бул зат кичине күлбөй түш, серьезный болуп түш десе, момбой түшүп калыптым буякта. Күлбөй, мынтей түш деп. Негизи мектепте кандай окугансыз? Мен мектепте жакшы окугам, меники жалаң 5 болчу. 1-класстан бери? 1-класстан баштап. Меники ошо 5 болуш керек да. Менин немем максатым жалаң 5 бартым. Канчачы класс кезиңизде президент болдуңуз эле? 11-класста. 11-класста болдуңуз, Ошондо Оштон бүткөн болуп атасызбы? Ошондо мен немеден 11-класста. 1-май колхозунан биз Алабуга районуна көчүп келгенбиз. Ошол жерден анан кийин Балтагов мектебинде окугум. Ошол жерде аябай көгөрүп, өсүп, жанып, мектепти дүңгүрөтүп, бийлеп. Ошол кезде деле ошондой активист болчусуз. Ошондо эле. Анан мен президент болгондо эң сонун немелер өткөн Brain Ring. Балким ол эмеспи? Ошол Brain Ring ошол. Конкурс сынакка катышып аткансызбы же кандай? Жок, мен Brain Ring деген оюн уюштуруп аткам. Ушу эмедеги коробкадагы ичиндеги нерсени булар утуп эле ойлоп чыгып должны были угадать да. Ичинде эмне бар дегенде булар айтып бериши керек болчу. Баланча нерсе. Ошонун ичине туфли катып койгом. Өзүм эме болчумун. Ведущий болуп. Бул сүрөттө бул бетиңизди боялгансызбы же? Жок, кызыл айылдагы кыздар да. Эки бети тоор. Баягы маяктар тоор, эптеп бир жерден помада тапкам, мамамдын помадаларынан. Эме чачты болсо кагаз менен кагазды бүктөп туруп, кагазды ороп туруп, кагазды жип менен ороп туруп, ошентип менен уктачумун. Ошол кездеги мындай эме кылышчумчу, мындай тармал кылышчу. Бул сүрөт ошолда окуучу кезим. Бул жерде конкурс красоты кылып атам. Канча жашкасыз бул жакта? Ошол эле 11-класс. 11-класста мен бүт жарыгам президент болупчу. Конкурс красоты, анан мен конкурс красотыдан утуп алып атам. Анан кийин прокурордун кызы деп мисс болуп атасызбы ошондо? Ооба, мен мисс болуп атам. Мектептер аралыкчы. Мектептин ичинде эле. Анан прокурордун кызы болушу керек деп прокурордун кызын тартып салып атат. Анан мен 2-нчи место алып ошол жерде аябай ыйлагам мен. Атам эмне деген нерсе, эмнеге сиз прокурор эмессиз? 2-нчи орунду алып калдыңыз. Анан кийин бул жерде дагы мынакей кызыл. Ошол конкурс красотада мен жакта Скарлетт О'Хара болуп атам. Бийлегенбиз, жанымдагы Ринат, классташым. Бүт болмартын өзүн түшүндүргөн. Азыр ушул классташтарыңыз менен байланыштырасызбы? Байланыштырам, ооба, букке. Мисалы канча убакытта бир жолугасыздар дегендей? Жок, жолукканга такыр убакыт жок. Мен дагы бир туугандары ата-эне менен дагы жолукканга убакыт болбой атат. Дагы сүйлөшүп турасың деп бүгүн бирөө менен жолуктум. Мектепте окуудан сырткары дагы ар кандай иримдерге катышып белеңиз? Мисалы ушул жактан ырдап атасыз, ырга жакынсызбы же бийлейсизби? Мен ичинде да, ооба. Мына могул жерде Мөл булакка келгенбиз. Бишеке хор ырдап келгенбиз. Мөл булактын
98 жылында конкурс болгон чоң, ушунун организаторлору кыздар таластан келишкен. Армин экөөбүз Алапкадан келгенбиз. Аябай эме. Республикалык сынак болгон. Ошол жерде биз орун албай калып, ыйлап бул жерде дагы бир сыйга. Көрөт элем, мынакей. Мөлтүр булак. Бул балдар бар тең музыкалык фестиваль. Мен ушул жерде бар жөдөйдөй. Булар бар тең жеңүүчүлөр топтоп алып мен сүрөткө түшкөм. Ушул жерде көздөрүм шишик, ыйлап аябай. Биз эмне үчүн утпай калдык деп. Мына бул жер 9 класспыз. 9 класста жөн сүрөткө түшпөйм мен дайыма. Чемдеп. Жеминтип. Ошо бардык жакта эле аябай бул мисалы бул сүрөтүңүздө карасаңыз. Бул жерде канча жаштасыз? Бул жерде мен 23-21демин. Студент эмес, мен студентмин дагы. Мен биринчи курсуман иштеп баштагам. Ушул жерде мен рекламный агентмин, машинем бар уже. Мамам менен атама толтура кылып подаркаларды алып берчүмүн. Норковый пальто, норковый шапка алып бергем. Ушул жерде кыйын кеткем тоже. Ушул жерде окуп жүргөн кезиңизде алып берген болосузбу ошондо? Ооба, мен окуп жүргөн кезимде эле акча тапчумун. Акча таап, кайсы университетте окугансыз? Бар болчу. КГНУ, Национальный университет, эме журналистика факультетин. Мынакей журналистика факультетинде окуганбыз. Мына студенттик кездер. Камераны кармап сүрөткө түшүп атабыз. Булар бар тең менин эмелерим. Олеся, Аселя, да, Ольга, Сивара, Айзада, Аселя. Кураторуңуз эсиңизде барбы, ата жөнү? Куратор Нурлан Асановна. Нурлан Асановна жакшы бизге чоң эме болгон, чоң поддержка болгон. Ошо мына дагы студенттик кездерим, эки подружкам кыз жибек. Аянттан түшүп турсуздар, э? Аянттан түшкөнбүз. Ушундай суугус эле, кичине кезмен эле деп эле. Мактанып коеюн деп. Бул сүрөттө өзгөчө түшүп турсуң мынакей. Мынакей дагы эме. Бул мына мектепте аябай билечимде мен Backstreet Boys'тарды эле. Антип эле. Азыр деле билесизби? Ооба, азыр деле билем, бирок бая тапыратчымын эле. Неме мен окуган кыздар, одноклассницаларым, классташтарым. Анан ошондо мен ойлоп чыккам, ак рубашканын үстүнөн галстук кийип, атаңардын галстугуңарды алып келгиле. Атаңардын рубашкаңарды кийгиле депчи. Топ болуп чыккан кезде. Топ болуп, дүңгүр өткөнбүз ошондо. Мектепте дагы, айылда дагы. Ошол мектепте окуп жүргөн кезиңизде деле сизди ушу биз азыр таанагандай Гүлзат Мамытбекти кандай таанысып, ошондой таанышчу беле? Ооба, таанышкан, мен аябай таанышчу деп эле мен. Элдин эсин оодарган кыз болчумун ошондо эле. Анан ата-энем урушуучу кечке. Мен капкара шым тиктирип, анан клеш шым тиктиргем мындай. Эң биринчи моданы мен баштачумун. Телевизордон көрчүмүн, ушул мода болот экен деп. Клеш тиктиргем, капкара бархаттан. Анан артына эки кызыл жүрөкчө. Алар чөтөктөр болчу да. Аны көрүп алып, тигин шымын кара. Шымы шыпыр болуп, эшикти шыпыратат. Деп аябай күлүшкөн башында. Андайды эч ким кечпес беле ал кезде. Жок, ал жерде айылда. Мен телевизордон көрүп, Леонтьевдин шымдары ушундай экен деп. Ошондарды тиктиргем. Аны тиктиргенден кийин элдин баары андан кийин клеш шым кийип калышты. Джинсовый клеш шым кийип калышты. Анан мен биринчи рюкзакты мода кылгам. Биринчи карап телевизордон рюкзак мода болуптур деп мага рюкзак керек деп рюкзакты бирөөсүн тиккем, бирөөсүн алдырып эметкем. Ошондон кийин рюкзак кетти. Үйдө эркиңизге коюп өстүргөн экен анда, эрки кыз белеңиз. Жок, мен эркиме койчу эми, ата-энемди дагы ошон үчүн сыйлайм. Рахмат айтам анткени мындай анча чектеген эмес да. Мейли ушундай башкача сөз болуп өсүп кетет, мейличи деп. Бирок чекти да коюп коюшкан. Гүлзат бийлемей, ырдамай жок, мектепте бүткөндөн кийин ырдамай жок. Артист болбойсуң деген тыюу болгон. Анан эмнеге десе, артистте жеңил ой болот. Биздин биздин карамызда жүргөндө мейли бырдап, бийлеп, күлүп ал. Бирок сыртка кеткенде, бишиге кеткенде сен артист болбошуң керек деген чоң тыюу болгон. Ошого өзүм ача албадым. Бирок азыр ачып келдим мен. Азыр мына 30тан ашып 36-га чыктым. 37-ге чыгам быйыл. Ошо азыр башталат. Ырдап атасыз, э? Ооба, ырдап. Эми үй бүлөңүз ушунда кандай кабыл алып атышат бул ырдаган? Башында бир кызыктай болушту, бир сыр. Андан кийин Дасмияда ырдаганымды атам көрдү. Көрүп, карап, сиңдилер менен чогуу ырдагам. Дасмияда дүңгүрөткөнбүз.
формаларды тиктирип алып аябай жакшы чыккан, мисалын карап батасын берген. Жакшы экен. Эң негизгиси силер өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө депчи. Эми артисттер көп эле артисттердин атын бузуп коюп атышпайбы? Туура эмес өзүнүн мамилеси менен, туура эмес өзүнүн жүргөн турганы менен, мүнөздөрү менен, туура эмес нерселер болчу. А так мен жакшы. Сиңдиңиз да ырдайбы ошондо? Сиңдим менен ырдап чыкты. Сиңдим дагы ырдап чыккан. Анан атам каза болуп калгандан кийин сиңдим ырдабай койду. Сиңдилерим ырдабай коюшту. Каза болгондо 2 жыл болуп калды. Бирок мен улантып эле анткени бул мага караштуу нерсе. Меники да ырдоо, шаң шөкөт, элдин маанайын өстүрүү, жакшы маанай тартуулоо бул меники да, бул дем берүү. Ырларыңыз негизи кандай багытта? Позитив. Жалган позитив. Сүйүү бакыт деген ырыбыз бар. Кыз бурак деген ырдагам. Россия, матушка, вставай деп ырдадым. Азыр казак бауырым деген жакшы ыр келет. Кыргызым мен деген ырдадым. Толтура? Бул сүрөттү айтсаңыздар. Ушул сүрөттү айтып. Өзгөчө. Ушул сүрөттө мынакей ушул жерде мен машинелүү болгом, мынакей эң биринчи. Канча жашыңызда машинелүү? Машинелүү болдум 23-мдө. 23 жашында. Мен бир кызды көрдүм, мен менен чогуу эле окуган кыз. Эмне кетип бараттыр машинеде. Машинеси мындай кичинекей эле чакан эле. А мен машинем жок. Ал киши жаман окуучу да, менден да жаман окуучу. Анан карап намыстанып кеттим мен. Эмнеге мен ай сонун ишти иштейм, тапкан акчам жакшы, эмне үчүн мен машина менен албайм? Намыстанып кеттим, анан карасам көрсө акчам чачат экен аябай. Ата неме норковый шапке, норковый неме алып берет экен, өтүктөн алып берет экен, анан кийин 10 000 сом, 20 000 сом жөнөтөт экен, алар малга эмедет экен. Малга салат экен, малы анан кийин 2-3 айдан кийин кайта өлүп калат экен. Карышкы жеп кетти, анан тиги жеп кетпей болду, жок да. Эми акылдуу болбосом бу деп анан. Мама азыр кичине зарплата азайды, азыр көп акча жок деп анан кийин кичине жалган сүйлөгөнгө мажбур болдум, анткени бөлүнүп калышкан да алыпчы. Эмне болуп калды? Азыр эмне тиги май түгөндө тигиндүү болуп калыпсыз анан. Жок, айылга жөнөтө албайм азыр. Сиз студентсиз ошол кезде? Өзүм да студентмин, окуп дагы иштейм. Рекламный агент болуп. Рекламадан көп акча тапса болот негизи. Рекламаны жакшы кылып туруп жакшы акча тапса болот. Ошо ак сонун килеген чусан машина болчу. Канча жыл убакыт чогултуп турган алдыңыз бул машина? Акча жарым жылдай. Адамчы максат коюп алсачы, тапыр иштесе ошо жетет экен. Анан бирок көп беттен иштеш керек экен. Мен алам, мен барып алам, мен эмнемгем деп отуруп анан. Бул мына Кудай өзү эле берип калды да. Ошондо айлыгым көп деле эмес болчу, бир $400, $500 айлык. Качан чогултуп бүттүм мен, жакшы бир $5000 эме алдым келди. Айлыгым жок, $400 эмес экен, кандай атам, $200 экен. Табышым керек деп отуруп бир жактан чоң заказ келип калды, жыхың болуп түштү. Анан кийин дагы $1000 2-3 айда таап калдым, анан ушинтип машина алып эле $5000 сонун машина алып калдым. Бул немеден кийин джип алгам, Toyota джип, неме кара машина. Ошол мынакей. Өзүм эйим намалды, өзүм за рулем. Ошол машина чым. Сынакай. Бул студент кезимдеги курстарды бүткөм да. Анан курстарда билимим баары төмөн болуп калды. Кандай курска барсаң деле, айдоочунун билими төмөн. Ошондо баары бир көчөдөн үйрөнөсүң да. Анан бул не знак эле, бул кандай эле үйрөнгүм баардыгын. Азыр жакшылай дейсиз. Ооба, менен. Бул жак Астана. Астанада чоң бизнес центрлердин бири. Чачым эме. Африканский косички. Мен ошол жактан бизнес ачканда, мен кайтайын бизнесин ачканда, мектебин ачканда 2006-жылы ачылдым. 2006-дан баштап 2009-га чейин аябай көтөрүлдүм. 2 офис Бишкекте, 2 офис Ошто, 1 офис Жалалатта, 2 офис Алматада, 2 офис Астанада, 1 офис Санкт-Петербургда. Ол дүңгүрөп аябай чоң ачылганда, ошондо мына ушул жерде мамам кой Астанага барбай, өткөн клубга даяк суук жок, бара көрбө деп тыюу салган. Мен акырын барып мама мен уже эме офис ачып койдум, аякта ол эме бизнес аябай сонун жүрүп атат. Сиз бар эмеде жайында конокко алып келсеңиз болот. Азыр деле иштеп турабы Астанада бул? Ооба, бир офисти сатканбыз, бир эмени франшиза деп коет. Ошол жакта иштеп атышат уже казак кыздар.
бирок азыр ачылышым керек кайта. Ошо негизинен сиз ошо буга чейин көп кыргыз эли Хайтайм аркылуу билген. келген, анан азыр ырчы да болуп кеттиңиз, эм берүүчү болуп жүрөсүз. Негизинен ошо көп багытты кайсыл жагына жумуш кылып атасыз? Азыр англис тилин онлайн курстарын ачтым. Негизи менин максатым 2020 Кыргызстан англисче сүйлөгөн өлкө. Биз бардык сүйлөп алабыз англисче. Мен Кариб деңизине барып келдим. Ал жерде Аруба деген островто эли 4 тилде сүйлөйт экен. 4 тилде эркин сүйлөйт экен. Испан тилинде, өзүнүн англисче тилинде, өзүнүн дагы местный 2 тили бар экен. Анан кийин завод, фабрика жок, эчтекеси жок. Чоң деңиз бар, бүттү, башка эчтекеси жок. Анан кийин ошо отелдер бар, отелдерди куруп коюшкан. Бизнесмендерди, туристтерди мынтип тосулашат экен. Бай билаппай кандай истеп, сервисти сонун. Эми бай, эл монча жык, биринин артынан бири батпай атат эле. Анан силер эл көп экен го, силер туристтик өлкө турбайсыңарбы десем, бул азыр сезон эмес дейт. Сен августта келип калдың. Силерде кыш болгондо, декабрь болгондо биз келди баары жылуу өлкөдө бизге келишет. Бизге сен ошондо кел дейт. Мен айттым, азыр эл жок кезде, эмне сезон кезде ошондой болот атса. А сезон кезде кандай болот? Ошондо келди да, Кыргызстанда англисче сөйлөш керек экен. Азыр таптап ошо англис тил курстарын онлайн берип атам. Ошону азыр кыргызга эметип алсам, киргизип алсам, баягындачы англисче окуу деп. Анан 2020 англисче сүйлөп калсак, ошондо байыбыз. Кызык сүрөттөрүңүздүн дагы бирөөсү бул экен. Бул эмеде Турцияда кызык сүрөттөр. Бул мынакей, бул мен журналистика факультетинин кыздары, мынакей группницаларым да, курсташтарым. Анан көп мамлекеттер ушундай бизнестерди ачат экенсиз, партнеруңуз бар экен. Көп каттайсызбы чет өлкөлөргө? Чет өлкөгө. Канча убакытта бир барып турасыз? Канча жетишесиз негизи мунун баардыгын бир алып кеткенге? Адам баласы жетишем десе жетишет экен. Эмне чыкса ошол болот экен. Жетишпей калсам болот экен. Мен бир таанышым келип атпай, "Гүлнат, мен эчтеке жетишпейтим, балдарыма жетишпейтим, үйгөмө жетишпейтим, ишиме жетишпейтим, эчтеке жетишпейтим, дүйнөгө жетишпейтим." Анан карачы дедим, алып барасың, оозуңан ушул нерсе чыгып атат. Ушул эле дуба чыгып атат. Мындай сөзүмдү оңдосок болобу десем, деп туруп калды. Мен мисалы тескерисинен айтам. Жетишип атам, мен балдарыма жетишип атам, библиотекага да жетишип атам, мен үйдү алаңга да жетишип атам, досторума да жетишип атам, сотрудниктериме да жетишип атам, кыргызды көтөргөнгө да жетишип атам, мурданга да жетишип атам. Мен ушинтип сүйлөй берем, көрдүңбү? Экөөбүздүн сүйлөгөнүбүз тетири десем. Анан өзүнүн сөзүнө аябай көңүл буруп калды. Сөзүнө, оюна. Эми башкача сүйлөй баштады. Мен жетишем деп калды. Андан кийин жетишип атам деп калды. Эми тим эле азыр мындай чачалсам азыр. Котур, мен тияктамын, аз бияктамын. Ал экөөбүз жолуга албайбыз деп. Ай, молодец. Эми өзүнө келди. Өзгөчө сиз да ошо күлүп, жылмайып, элге дем берип жүргөнүңүз менен да элдин назарында калбадыңызбы анан? Акыркы эле учурда, соңку учурда мынакей биринчи жолу көрдү көпчүлүк эл сиздин көз жаш алганыңызды. Бул окуя негизи аягын эмне менен аяктады? Үйлөнгүзгө байланыштуу. Балдарымды баары алдым да, мен көкпетмин да. Баары жетем. Мынакей бул жерде эме. Ушул жерде азыр көрүп. Эстеп кетип атам, мен силер муну чакырсаңар багаамдан карап көзүмө жаш болуп атат мен. Могул эме мектептеги күндөр. Биз чай ичип, Алапкадагы балдар эме, бизден 1 жаш улуу Руслан, Мирлан отурат, мынакей, Салтуш, Наргиза, Альбиналар. Эме жакшы күндөр өттү аябай. Ушул класстарыңыздын арасында да элге таанымалдардан барбы? Жок. Биз тааныбайбыз, эч ким. Жок, тааныбайсыңар. Бул иштегилер. Мына реклама агентствосунда иштеп жүрбөдүм эле, чоң аялдар менен салгылашкан, мен кадимкидей могул жерде. Эң жашы сиз окуйсуз. Эң жашы мен 23 жаштамын, 22 жаштамын. Келгем мен 20 жашында келгем. Неме кыла албай, айта албай, мокок болуп, чоң кишилер иштеп атса, мен заказ алып келе албай, анан кийин үйрөнгөм. Жок, мен көкпет болсом керек, жок эметем деп. Бул жакта мына тойго чыкканбыз, мен аябай чарчап уктап калгам, ушул аябай көп чыккычым. Тим эле кулагыма эме куңурска кирип кетпесин деп батып салып уктап калыптырмын. Негизи жаратылышка чыккан жактасыз. Ооба, аябай жактырам. Ал сонун нерсе да.
Бул сүрөттө чачыңыз кыска, тармал өзгөчө кездешкен. Азыр чачыңыз болсо узун. Негизи көпчүлүк учурда чачыңыз кыска алып жүрсүз, биз байкаганда. Ар кандай мен негизи ар кандай стилди жакшы көрөм, ар кандай болгонду жакшы көрөм. Бир калыптан бир жерде жүрөрдөн жаман көрөм. Бир багытта жок, мен алмаштырып турушум керек. Ушундай баттан алмаштырышым керек. Ар бир секундда башкача болуп туруш керек да. Мен отура албайм, мен даже китеп окуп атканда да бутумду чыгарып алам, кайтып түшүрүп алам, кайтып отурам, кантип отурам. Жөнөп турбайм да. Ошо окуп атканда да айтат, "Бул вообще жөнөп турбайт" депчи. Урту бар деп. Бул жерде мен как раз рекламный агент болуп жаңы баштаткан кезим. Жаңы баштап такшалап аткан кезим. Бул жер көлдө, мынакей көлдө, подушкам экөөбүз барганбыз көлгө. Төмөн түшкөн. Бул менин туулган күнүм, негизи туулган күнүмдү белгилеген жакшы көрөм. Бул быйыл да кайра дөңгөрөт, белгилейм Ырайым буюрса. Негизи туулган күндү кимдер менен тососуз көпчүлүк? Жакын адамдар менен, жакын Журттугандарыңыз менен, жакын адамдар менен тосуп аларды сыйлайм. Негизи мен туулган күнүмдө элди сыйлайм. Мен сыйлоого ээ болуу, отуруума келбейт негизичи. Туулган күнүнө чакырам, анан аларды сыйлайм. Аларга кызмат кылып, аларды күлүп, алар шаңдуу отурса, ошол мага туулган күн да. Анан элдин баары мага тост айтсын, анан элдин баары мага белек берсин дегенден алысмын да, анткени жакпайт андай нерсе. Бирок белек күтөт болушуңуз керек, Белек эмес, белек, конечно, любой адам күтөт, любой адамга неме жагат. Бирок бул негизги максат эмес да. Элди чогултуу, майрамдоонун негизги максаты элге жакшы маанай тартуу. Элге жакшы маанай тартуулап, алар көңүлү өсүп, алар максаттарына жетсе, мен бактылуу да. Ошол мага чоң белек. Эң биринчи белек. Качан болот эми туулган күнүңүз? 12-март. Мартта экен. Аз эле күн калган. Эмне белек күтүп атасыз? Жок, белекти эле күтпөйм. Чоң эме кылам, айтат мен белек ошо эл. Балким жолдошуңуздан күтүп аткандарсыз. Жок, андан күтпөйм, жок. Негизи эле сиз жылмайып эле ушинтип позитив менен эле жүрөсүз, ал эми жашоодо өзүңүз чыныгындай. Иланып отурдум. Ошо баардыгы чын. Бат чыгып кетем да. Эртеси күнү эле аздагы таксист байке айтат. Сиз кече ыйланып, анан күнү ырдап чыктыңыз. Билеп чыктыңыз. Бул кандай дейт. Мен айттым, кечке эле кайгыга чөгүп болуп калды. Ыйлап отурган бул жеңилүү. Жок, бат жакшы. Алды азыр сону чечем деп туруп, проблемадан чыгып кеттү, кайгыдан чыгып кеттү. Бул туура нерсе да. Бул сен позитивге бар тең үндөп, позитивге алып барып атасың. Анан кийин өзүң ошол деңгээлге чыгып, деп бийик толкундорго чыгып, башын жакшы ичтип, анан кийин жакшы чечимдер келе баштайт. Анан ыйлап ошол кайгыга чөгүп, анан кийин элдин баары тең сени багыш үчүн ай эле ушинтип турса, анан бүттү. Сен ылдый толкунда жүрө бересиң, ол эле чөгүп эле. Айтайын дегеним мүнөзүңүз, ушу жашоодогу мүнөзүңүздөр азыркы биз көрүп тургандагыдайбы, же бул жөн гана бар көпчүлүк айрымдар айтпайбы, образ жаратып өзүн пиар максатында ушундай депчи. Айрымдар ошого бир жооп берип койсоңуз. Мен арзан, бүт жерде күлүп чыгып атам. Бүт жерде ушундаймын. Бүт жерде күлүп чыгам арзан. Жылмаю, позитив, мынакей бүт жерде. Азыр эми билим алып кичине андан да ачылды да, позитив билүү. Позитив жүрүш керек экен. Кайгыдан бат-баттан чыгып кетиш керек экен. Коркунучтардан бат-баттан чыгып кетиш керек экен деген илим алгандан кийин такыр жол бербейм да. Кичине ыйлап коюп, эртеси күнү билип чыгам да. Чоң рахмат Гүлзат эже, биздин студиябызга келгениңизге. Биздин бүгүн ушу алгачкы коногубуз болдуңуз. Мындан кийинки ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу Элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү, ушуну менен эсимде программасы соңуна келип жетти. Сиздер менен Жылыз Байысова болдум. Саламатта калыңыздар.